Каза намаздарга азан кооматы жок эле окуй беребизби? Ишрак, тахажжудка казаларды окуй берсе болобу? Өзү туугандар биздин фик китептерде каназа намазын окусу бир азан айтып, ар бирине бирден коомат айтып эле окуп кое берет да. Азан, коомат экөө тең сүннөт. Бирок сиздин каза намаздарыңыз көп болсо, ошо азан кооматтын ордуна кеткенде, намаз окуй бересиз. Дароо эле коомат айтпай, азан айтпай эле ниет кылып, жашоомдогу эң алгачкы багымдат намазынын казасын окуганга ниет кылдым деп Аллаху акбар деп окуй бериң. Анча-мынча каза болуп калсаң да окуңуз беркиндей кылып. Болбосо 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл азан, коомат деп күттүрбөй. Анан экинчиси, мечитте каза окуп калсаңыз, вообще коомат айтпа. Азан да айтпайсыз, коомат да айтпайсыз мечитте. Үйдө болуп калса мейли, себеп дегенде күнөөнү көрсөтүү да күнөө. Кандай экен туугандар? Сен коомат айт, даже алымдар ушуга чейин жазган, күндүзү витр важиптин казасын окуп атсаңызчы, 3-чү рекетте кол көтөрөбүз го, дуа кунутта, көтөрбөсүн деген. Ал сүннөт болбосо. Көтөрүп койсо, бул жакта адам көрүп калса, бул күнөөнү ошого көрсөтүп атасың да. Мен убагында витр важип окубай жүрдүм эле, мына азыр окуп атам депчи. Күнөө кылганың өзүнчө, эми күнөөңдү башкага көрсөткөнүң өзүнчө. Күнөөнү кылуу өзүнчө тууганда бул жаман нерсе. Күнөөнү көрсөтүү да күнөө. Күнөөнү көрсөтүү дагы күнөө. Анан тахажжуд ишрактардын булар бардыгында кимдин мойнунда каза намаз болсо, нафил намаздардын токтотуп турсун. Нафил намаздын ордуна окуй турган казаны окуш керек, срочно казаны окуш керек. Жашоого ишенич жок. Колдон келишинче казаны сырат баштай бериш керек. Жазып окуңуз. Бирок акча бергенде жазып атпайсызбы? Акча алганда жазып атпайсызбы жакшынакай эле? Бул Алла Таалага алды берди маселе бул дагы. Муну да жазып окуңуз. Күчтүн жетишинче бош убакыт бар го, полный намазга. Бош убакыт намазынын бардык казага. Ал бильярд, силиард, анан уктап, чүкө ойномой, карта ойномой токтотуш керек муну, нарда пардалардын бардыгын. 10 күн окуса боло берет. Канча күч жетсе. Мен сапарда жүрөм, 85 километр чакырым, намазды кыскартып окуймунбу? Жок, азыркы күндө туугандар фатва муфтияттыкы 120 километр. Кандай кызга үйлөнсөм жакшы болот устаз? Бойдокторго насаат. Имандуу кызга үйлөнүңүз. Диндар кызга, мүнөзү жакшы. Зекетти кимдер бериш керек? Зекетти байлар бериш керек. Касымалиева Хайненин, бул башка го дейм, Жөн адрестер экен. Апрель бир нерсе. Устаз, сизге суром. Кыргызстанга келгениме 5 жыл болгон. Италиянын LNC компаниясы боюнча маалыматыңыз болсо, айта кетесизби? Иштесе болобу? Сөздөрүндө Шейх Чуак ажы сиз айткан сөздөрдү кошуп айтышат экен. Бирок жүрүңүздөр намаз окуп келип сөзүбүздү уланталы десем, намаз окугандар жок экен. Ошондон улам ишенбей калдым жана ишенгим да келген жок. Сиздин оюңуз кандай? Рахмат, каталыгыңызды кечириңиз. Жок, мен буну билбейт экен болду. Айтып атканым, компанияңызды мен билбейт экен. Сүрөнү ката жазып, же жакшы түшүнүктүү кылып жаза албай калган болсом кечирим сурайм. Макул. Суроону касыр намазды кайсыл айтылганына амал кылабыз? Билишибизче 90 километр жана 110 километр аралыктан кийин деп эки ой айтылып келет. Жок, касыр боюнча ойлор көп туугандар. Эми мил деген келди, 48 мил, 77 километр 240 метрден. Даже кээ андан да азыраактан башталат. 80ге бар, 90го бар, 96 бар, 120, эң узак 120. Акыркы жолу бизде алымдар кеңешинден чечим кабыл алганы муфтиятта 120 болгон.
Бирок ааламда көпчүлүк фатва 80 деген. Бирок Кыргызстанда эми 120 болгондон кийин ошого амал кылыш керек. Ар жагынан эле. Дагы кийин аалымдар өзгөртө турган болсо фатва, ал бир туруктуу боло бербейт. Аны өзгөртө берет, абалга жараша өзгөрүлө берет. Бирок бүгүнкү күндө фитнаны чыгарган кереги жок. 120 деп чечим чыктыбы? Болду. Ынтымакта 120га амал кылыш керек. Так. Азыркы учурда Россия, Америка жана башка чет өлкөлөргө иштеп келгени кетип жатышат. Ошол убакта намазды касыр кылып окуу керекпи же толук окулабы? Караңыздар, Россияга, Америкага жеткенге чейин касыр окуйсуз. Россия, Американын бир шаарына баргандан кийин ниетиңиз ошол жерде 15 күн болсо, автоматически толук окуйсуз. 15 күнгө чейин боло турган болсоңуз, 14 күндөн кийин же 13-12 күндөн кийин башка шаарга кете турган болсоңуз, анда касыр окуйсуз. Түшүнүктүбү? Төрөлүп өскөн жер алыскы айылда, бирок Бишкекте иштеп тиричилик кылып жүрөт. Шаарга келе жатканда 15 күндөн көп эле жүрүүнү ниет кылган. 2 ай, 5 ай, 1 жыл, 5 жыл, жандан көп. Ошол адам кайра айылына барганда 15 күндөн аз жүрөм деген ой менен кетсе, намазын кантип кылып окуйт, касыр кылабы же толук? Караңыз, үйгө барганда автоматически айылга барганда толук окуйт. 15 күндүн ниети ага кереги жок. Түшүндүңөрбү? Ал өзү негизги үй, анын икамасы ошол жакта ал. Ватанын икама ал. Бул утурумдук. Утурумдук келип атат. Ошон үчүн бул жакка келгенде, үйүнө барып кайра келсе, Бишкекке кайрадан жаңы ниет кылыш керек болот. Түшүнөсүздарбы? Үй Бишкекке келгенде. Үйүнө барганда ниет кылбайт. Барар замат толук окуйт. Нике жөнүндө сурайын дегем. Онлайн видеозвонок менен окулган нике өтөбү? Бала чет мамлекетте, кыз Кыргызстанда, баланын жана кыздын экөөсүнүн ыраазычылыгы менен окулган. Эч ким мажбур кылган эмес. Ата энелер да сүйлөшүп, кудалашып, кыз узатуу тойду да өткөрүштү. Алла разы болсун дамла. Болбойт. Онлайн нике болбойт тугандар. Мейли бала чет мамлекетте, кыз бул жерде, андайдан жок. Экөө болуш керек. Болон өкүлү болсо го мейли дагы. Өкүлү деле ниет кылып бере берет. Мисалы, кыз тиякта макулдугун берген, атасы болсо мен кызымды бердим деди. Мына жерде ошол жерде турат, молданын алдында, Кашкары мечитте, бала да келген, атасы да келген, атасы болсо кыздын макулдугун берди, бала кабыл алды, никени кыйып койду, бүттү, нормально бул. Түшүнүктүбү? Өкүлдүк, вакил, вакалат боюнча. Атак мыналар экөө бирөө тиякта бир жактан ошол жактан онлайн менен макулдук ал болбойт, өтпөйт ал. Мажлис деп коет. Бир учурда бир жерде болуу маселеси бар да. Кыскасы аялыма, ассаламу алейкум, кыскасы аялыма эртең энем кетсе сен дагы энеңдикине кетесиң, кишине туруп келесиң, болбосом жообуңду берем дедим эле. Кийин ошол эле заматта кайтарып алдым. Кетпей эле кой, жообуңду бербейм деп. Кийин эртең аялым энем кетсе, аялым кетпесе, талак түшүп калбайбы? Бирок аялыма кетпей эле кой, сөзүмдү кайтарып алдым деген ошол эле заматта. Жок, талак түшпөйт. Кайра тем более башыңда биринчи сөздө эле кайра келесиң деген сөздөр менен алгача талак түшпөйт. Тилиңден айтпасаң эле болду. Намаздын алдында такбир айтылабы? Сүннөт парыз намаздарда. Такбир дегени кайсы? Аллаху акбарбы же икаматпы? Караңыздар, тугандар, нафил болсун, сүннөт болсун, фарыз болсун, биринчи намазды ушу баштап атканда Аллаху акбар, ушу такбир. Ушул фарыз. Кийин рүкүгө барганда, саждага барганда такбирлер бар го, Аллаху акбар деп барабыз, Аллаху акбар деп саждага барабыз. Макулбу? Аллаху акбар деп кайра турабыз. Алардын бардыгы сүннөт. Биринчи такбир, ат-такбиратул ула, биринчи такбир, такбири тахрима деп коет, ушул фарыз. Өзгөчө бизде чоң кемчилдик бар. Көбүнчө имамга ыктыда кылганда шашып келип калышат дагы, аркада келип эле колун көтөрөт, бирок Аллаху акбар деп тил менен айтпай эле туруп алат да. Ал намаздыга кирген жок, ал намазга кошулган жок, ал намазды баштаган жок. Мындай бекапарлыктан кутулуш керек, башкаларга дагы айтып эскертип коюш керек. Демек, не кылыш керек экен? Биринчи Аллаху акбар деп айтыңыз. Кол көтөрүлбөй калган чакта дагы Аллаху акбар десеңиз, кол көтөрүлбөй калса дагы намазга кирип кетесиз. Бирок Аллаху акбар дебесеңиз, намазга кире албайсыз. Такбир берки камат айтылган Аллаху акбар деген ал фарыздарга гана айтылат.
Биз Аллахтын кулубуз. Бирок неге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям убагында адамдарды кулчулук адамдар болгон. Ислам дининде кул ээлөөчүлүккө уруксат берилди беле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейин ааламда бүткүл кулчулуктун доору болчу да. Андан кийин деле кулчулуктун доору узап келбеди. Кулчулуктун доору. Рабовладельческий строй деп коет эле го, билесиздерби? Анан капиталистический, анан да социалистик стройлордун баардыгы өткөн да. Ошол кулчулдук доордо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дининде эң алгач кулдарды бошоткула, адамдарды ошо кул болуп келгендерди не кылла? Кулдар сатылат да кадимкидей эле. Өмүрү бою жака. Мукатаб деп коет, мудаббар деп коет. Толтура кулдардын немелерди. Бизде китептердин баарында жазылган. Пайгамбарыбыз кызыктырып, пайгамбарыбыз фазилетин айтып, анан ошентип бошотуп баштаган да.